Ассаламу алейкум, кутманган жалпыңыздарга. Бүгүндөн тарта сиздерге подкаст түркүндө видеолор чыгарайын деп чечтик. Анткени медицинанын тармагы көп жана ар бир адистиктин жеке өзгөчөлүктөрү бар. Бүгүн сиздерге тааныштырып өтөйүн. Абдырайымов Амантур акебиз Ош шаарындагы мен тааныган эң белгилүү, эң күчтүү невролог врач болуп эсептелинет. Жана негизи тамаша катары айтып өтсөм болот. Врачтар эки түрдүү болот. Жалпы врачтар жана чыныгы врачтар. Чыныгы врачтар бул билимин өзгөлтүксүз өстүргөн адамдар жана алар ар дайым өзүнүн иши боюнча керегинче ушул пациентке маалымат бере алат жана айыгышына себепчи боло алат. Ал эми жалпы врачтар болсо дайыма өнүгүүгө муктаж. Эсе ассаламу алейкум. Сиз тааныштырып берсеңиз, бир мүнөт убакыт берейин сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Менин атым Амантур Абдырайымов. Мен Ош шаарындагы Маматалиев клиникасында врач-невролог болуп 20 жылдан ашык иштеп келем. Демек, негизи толкундануу болуп жатат. Ачыгын айтып кое беришим керек. Анткени подкаст тартып көрө элекмин. Мындайча айтканда журналистика багытында өзүмө сынай элек. Бул алгачкы берүү болуп атат. Туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Анан негизи подкаст кандай которулушун ачыгы билбейм, бирок түзмө-түз эркин сүйлөшүү деп койсок боло берет. Жана медицина бул подкаст үчүн эң жакшы тема десек болот. Демек, бүгүн сиздерге неврологиянын ичинен баш оорулары тууралуу сүйлөшөбүз. Анткени ар бирибиздин башыбыз ооруйт жана сөзсүз түрдө түйшөлбөй кое албайбыз. Сиздерди эң кызыктырган суроолорду Амантур акебизге берип, ошолорго толук кандуу жооп алганы аракет кылабыз. Демек, сизге алгачкы эле суроо ушундай болсун. Баш оорунун канча түрү бар? Деги эле баш оорунун эгер классификациясы боюнча мындай бөлүп ала турган болсок, чоң эки топко бөлүнөт. Бул биринчилик жана экинчилик топ болуп бөлүнөт. Биринчилик топко кире турган баш оорулар булар мигрень, бизде бирок кыргызча шакый деп коет, ошол мигренозный головные боли, анын дагы түрлөрү көп болот. Анан головная боль напряжение, бул дагы эң көп кездешүүчү баш оорулардын бир түрү болуп эсептелинет. Мында немелери мындай түрлөрү көп, анын дагы өзү отдельный дагы бөлүнөт классификациясы боюнча. Үчүнчү топтогу немелер бул оорулар, баш оорулардын себептери. Бул тригеминальный вегетативный цефалгия деп коет. Же баштын ошондой жарымын оорутуп ошондой мүнөздөгү баш оорулар болуп саналат. Анын ичинде дагы 10дон ашык өзүнүн түрлөрү бар. Гемикрания континуа, кластерная головная боль, пароксизмальный гемикрания жана башка ошондой баш оорулардын түрлөрү бар. Төртүнчү типтеги топтогу булар баш оорулар, булар дагы биринчилик баш оору болуп саналат. Булар өтө сейрек кездешүүчү ушундай башка баш оору, биринчилик баш оорулар деп мындай классификациясы бар. Анын ичинде дагы бир 20дай баш оорунун түрлөрү бар анда. Демек, баш оорунун өтө көп түрү бар жана түрлөрү өтө көп. Мындан сырткары азыр бул общий биринчилик тобу деле да бул дагы. Мындан сырткары экинчилик топтогу баш оорулар дагы бар да. Алар мисалы ошол эле инфекциялык оорулардын эсебинен, менингит, энцефалиттерден же башка органдардагы инфекциялар, мисалы любой эле температура баш оору менен коштолушу мүмкүн. Экинчиси бул эндокринопатияларда дагы болот. Мисалы ошол эле сахарный диабетте, мисалы канттын немеси көтөрүлүп кеткен эсебинен, уровени же түшүп кеткен эсебинен дагы ушундай баш оорулар чыгышы мүмкүн. Үчүнчү топтогу булар баш оорунун өзүнүн органикалык поражениялары. Булар мээдегин ичиндеги ушундай бөлөмдүү процесстерден, бул ошол эле болот шишик оорулары, гематома, абсцесс жана башка ушундай бөлөмдүү процесстердин эсебинен. Мындай айтып өтө турган болсок, алардын ичинде дагы толтура оорулар бар. Мындан чыкты, сиз айткандай, ошол баш оорунун өтө көп түрлөрү бар. Себептери 200дөн ашуун себеби болот мунун. Демек, мен мынандай тыянакка келип атам, эгерде баш ооруп жаткан болсо, аны ушу ачыктагыбыз келсе, негизи эле тыянак чыгаргыбыз келсе, сөзсүз түрдө неврологко барыш керек экен. Сөзсүз түрдө өтпөйт экен, мен ошондой тыянак чыгарам. Ооба, себеп бизде мисалы биздин менталитетте баш ооруса эле бир баш оорун басуучу кандайдыр бир дарыны ичип коюп жүрө беришет го. Бул такыр туура эмес. Себеп адиске барып, анын ошол башты ооруткан себебин же диагнозун өзүн тактатып коюп, ошону дарылаш керек да. Мисалы ошол эле биринчилик баш ооруларды дагы
туура баягында обезболивать эткени убактылуу басып турган түрү болот лечениянын и профилактический алдын алуучу терапия деп коет. Бунун немесинде ар бир баш ооруга индивидуально, ар бир баш ооруга отдельно өзүнүн дарылары болот. Биринчи линиядагы дарылар, экинчи линиядагы дарылар, үчүнчү линиядагы препарат выбора деп коет булар. Толтура ар бири башка дарыланат булар. Демек ушунчалык түрү көп. Сөзсүз түрдө эгерде баш ооруй турган болсо, түгүнө жетем десеңиздер, анда неврологко барыш керек. Анан негизи сиз менен ушул жарым жылдан ашык убакыт иштеп калдык. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Анткени сиз менен чогуу отуруп бир эмеде көп нерсени үйрөнүп калдым. Анан ошонун негизинде менде жанагы түшүнүк пайда болуп калганда доказательный медицина дегенге көбүрөөк таянып, ошонун негизинде жана витаминдер жөнүндө дагы ушул керексиз нерселерди дарылоо катары колдонуш керек. Негизи ушуну сизден үйрөнгөм баарын айтып өтпөсөм болбойт. Анан ошондо дагы сиз остеохондроз жөнүндө дагы көп айткансыз, ошол жөнүндө суроо берейин. Көпчүлүк эле ушул бейтаптар баш ооруй турган болсо неврологко барат, неврологко барса эле остеохондроз диагноз коюлат дагы. И сенин башың ошодон ооруйт деп айтат. Ушул канчалык чындык? Ошого ачык жооп бериңиз өзүңүз. Мисалы, международный классификация головной боли деп ошол баш оорулардын ошондой эл аралык мындай классификациясы бар да. Ошол классификациясы боюнча остеохондроз деген оору ал жерде жок. Биринчиден. Экинчиден международный классификация болезни деген МКБлар бар. Биз бардыгыбыз деле немелерде иштейбиз. Бул МКБ 10, 11 азыр уже чыгып калды. Ошолордун арасында дагы остеохондроз деген оору жок өзү. Бел ооруса дагы, башты оорутса дагы жок. Андай остеохондроз деген биздин түшүнүктөгү немеде бар. Остеохондрозис деген отдельный топ бар. Бул ортопедический оорулар булар. Бул тубаса ушундай наследственный болот, тубаса болот мындай немелер. Бул муундардын жана омурткаларды дагы муундардын, омуртканын ичинде да өзүнүн муундары бар. Ошолорду жабырката турган ушундай тубаса оору болуп эсептелинет. Отдельный тобу дагы бар, анын ичинде де неме. Бунун основасында ал жердеги ошол муундардын, омурткалардын кан айлануусунун бузулуусу менен мындай түшүндүрүлүп берилет ал жердечи, эми кыскача айтканда. Анын ичинде дагы топтор көп. Ошонун арасында бизде остеохондроз у взрослых деген ошол неменин ичинде бар. Бул дагы бирок биз ойлогон остеохондрозго кирбейт ал. Биздин мына региондо, биздин Кыргызстандагы эле эмес, мына постсоветский пространство деп коет, бул ошол мурдагы СССР мамлекеттеринин арасындагы немелер бар го, мамлекеттер. Ошолордун арасындагы ушундай ошибочное распространение, ошибочное мнение дейт да. Биздин түшүнүктөгү, биздин Кыргызстан, ошонун ичинде биздин Кыргызстандагы врачтардын арасында, пациенттердин арасындагы ушул түшүнүктөгү остеохондроз деген оору бул чет мамлекетте дегенеративные изменения в хрящах позвоночника деп коет. Или омуртканын өзүнүн дегенеративдүү өзгөрүүлөрү деп неме кылынат да. Бар андай оору. Бирок ал бессимптомный. Көбүнчөсү бессимптомный. Бул мындай табигый өзгөрүү да омурткадагы. Себеп биз тике басуучуларбыз да. Тике басып жүргөнүбүз үчүн бул плата за прямохождение деп коет. Биздин ошо тике басып жүргөнүбүз үчүн биз төлөмөбүз ал. Биринчиден. Экинчиден ал каалайбызбы, каалабайбызбы 20 жаштан кийин бул процесс секин-секинден башталат. Башкача айтканда буну табигый омуртканын кааруусу болуп эсептелинет. Эми каарды десе ошо 20 жашта эле каарып калыптырбы деп ойлошот кээ бирлери. Жок, андай эмес. Процесс ошол мезгилден башталат уже. Кимдедир эрте болот ал нерсе, кимдедир кечирээк болушу мүмкүн ал нерсе. Бирок рентгенге түшүргөндө ошондой өзгөрүүлөрдү көрө турган болсок, булардын көпчүлүгү бессимптомдуу. Бул бардыгында болот ал нерсе. Жаштарда деле, карыларда деле болот. Кандайдыр бир деңгээлде ар кимдики индивидуально өзгөрүү болот. Экинчиден бул айтып атпайбызбы баягы естественный процесс старения депчи. Действительно бул эч кандай бир симптом да көрбөйт, башка да көрбөйт. Буну эмне менен байланыштырсак болот? Мисалы, окулистке көзү зрениясы же мына көрүүсү начарлап бар да. Барса мынтип карап, сиздин мына жериңизде кичине тырыштарыңыз бар экен, ушунун эсебинен сиз көрбөй атасыз десе, канчалык деңгээлде күкүнүчтүү туура түшүнгөн адамга. Же болбосо, менин памятим жакшы эмес болуп атат десе, анан кийин карап туруп, сиздин чачыңызда ак чачтар бар экен, булар ушунун эсебинен да ак чачтарды боеп койсок, сиздин памятиңиз жакшы болуп калат десе, канчалык деңгээлде күлкүнүчтүү туурабы? Эми күлкүнүчтүү деле эмес, мындай айтканда, мындай бред да биз үчүнчү. Ошого окшош эле процесс бул дагы. Эгер ушул омурткалардын эсебинен, айрыкча моюн омурткалардын эсебинен, остеохондроз эсебинен башыңыз ооруп атат десе, азыркы айтып өткөн нерселерге эле мындай окшош болуп калат да мен үчүн. Демек ошондо эми сизден улам билем аны. Дегенерация деген деле уже мен картаюу деп түшүнө берем да. Эми бул эми мындай
жылдар бою 10 жыл 20 жыл шашпай боло турган нерсе, бирок бул картаюу эле. Да. 25 жаштан кийин уже ар бир адам кааласа Табигый картаюунун ошондой бир бөлүгү бар Бөлүгү дагы. бар да. Биздин ошол тырыштарга окшош эле, биздин ак чачтарга окшош эле ушундай табигый бир картаюунун бир процесси болот. Демек андай мисалы остеохондроз деп диагноз койсо, бул билимсиздик деп эле түшүнүшүбүз керек экен да. Эми анчалык аша чаап айткандын да кереги жок, бирок албетте ооба. Деги эле ошондой болушу да ыктымал. Себеп кээ адистер мисалы зеригип издегиси келбеши мүмкүн. Чыныгы мына баш оорунун же баш айлануунун себебин. Кээ бир адистер болушу мүмкүн бул немени действительно билбегендиктен дагы болушу мүмкүн. Себеп мына международный классификация головной боли деген немени биз неврологдордун арасына таркаткан учурда дагы көпчүлүгү чындап билбейт экен, ушунча түрдүү себеби бар экен даже баш оорунунчу. Оңой да. Ооба. Оңой. Остеохондроз деп койсо оорудан кутулат. Бул жанагы окшош да, муну эле сиз айткансыз мага жанагы бир жери ооруп бара турган болсо, эч табылбай койсо, нервтен деп коебуз го. Ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу эле болот. Себеп неврологдор эми башка адистердин арасында эң крайний өзү неврологдор. Бир нерсе таппай калса, причинасы жок болуп калса, эми действительно диагноз коюлбай аткан болсо, бунун баардыгы нервге тоңдоп кое беришет. Мен да көп угам мындай нерселерди. Анан тамырларыңыз ичкерип кетиптир деп көп айтышат, мээң тамырлары. Ооба, бул дагы ошол остеохондроз менен мындай биргеликте эле бизде мындай аша чапкандык менен неме болот. Бирок истинный, албетте истинный кан тамырлардын кысылуусу болот, то есть ичкерүүсү. Ичкергенде ал кан тамыр өзү ичкерип калбайт да. Кан тамырдын ичиндеги просвети деп коет бизде. Ошонун ичи эгер атеросклеротический бляшкалар менен толуп калган болсо да, ошонун эсебинен ичкерип калган болсо, бирок ал дагы баштуу оорутпайт. Ал дагы баштуу оорутпайт. Бизде просто бул дагы остеохондрозго окшоп, эми томографияга түшсө, мисалы стеноз позвоночной артерии деп чыгып калат. Ал дагы тубасы болот ал нерсе. Тубаса ошондой болгон процесс, эми неге бул 5 жашында башын оорутпады, эмне себептен 10 жашында оорутпады, эми келип бир 25 жашка келгенде башы ооруп калды. Либо 40ка чыкканда башы ооруп калды. Ошол эле тубаса нерседен. Ол туура эмес да, себеп неге? Ошол тубаса болуп неме болду, бизде өзүңүз билесиз, мына позвоночный артерия бизде парный болот. Экөө болот дагы, мынасы эгер тубаса даже жоктаран болот. Аплазия позвоночной артерии деп коет. Бирок мына ол неме? Бир эле артерия ушунун кызматындагы толук бойдо мындай мээни камсыз кыла алат. Ошого күнгөн ошончо жылдан бери. Андан баш оорубайт. Туура түшүнүктүү. Демек, тамырдын ичкерген дагы бирет, жок нерсе, остеохондроз деле көбүнчө. Көбүнчөсү. Да. Эстеп турганда дагы жана сурап калайын. Жана айткан элеңиз, баягы кырсык болгон болсо, баягы башым менен сокко алып жыгылганмын деп ошо менен 10 жылдай мен деле мисалы невролог болбосом дагы дал ошол маселе менен келгендер болот да. Анан сизди эстейм дагы, сиздеги ушул 10 жыл мурдагы кырсык бул азыркы учурдагы баш ооруга себеп эмес деп айтам да. Ушусуну дагы сиз айтып өтүңүзчү. Посттравматическая головная боль деген бар өзү. Посттравматическая головная боль классификациясы боюнча эки түрдүү болот. Острый формасы, жок курч мүнөздөгү, хроническая, бул өнөкөт формасы. Өнөкөт формасы дагы бирок ал 1 жылдан ашпаш керек да. Эгер острый периодта бул 3 айда. 3 айдын ичинде кандайдыр бир травма алгандан кийин, башка сокку алгандан кийин ал баш оору уже өтүп кетиш керек. Эгер өтпөй атабы, бул уже коркунучтуураак же башка бир себептерин уже издеген аракет кылыш керек аны. Бир эле ошого түнкөп койсок уткурабыз. Себеп дегенде посттравматическая головная боль деп бул өзү отдельный оору, 3 айдан кийин острый формасы өтүп кетсе, бирок түрүн өзгөрткөн болсо ошол баш оору, анда биз уже баш ооруну башка себептерин издешибиз керек. Мисалы, есть хроническая субдуральная гематома деген бар. Бул мээнин ичинде, кабыкчалардын ичине ошондон кан уюп калат. Аны только биз оперативный путь менен же операция жолу менен гана алып салыш керек. Буну нейрохирургдар кылат аны. Бирок аны алып салбаса, ал өмүргө коркунуч алып келет. Себеп ал жерде элестетип көрүңүздөр, кан уюп калган, кан гематома турат, мээни кысып атат бир жагынанчы. Вот это субдуральная хроническая субдуральный гематомалар травмадан кийин дагы көп болот. Эгер узакка созулуп кеткен болсо, ошол нерсени исключать этип коюш үчүн, то есть бул дагы ошол экинчилик баш оорулардын катарына кирет.
ошону жокко чыгарып коюу үчүн биз кошумча изилдөөлөрдөн албетте өткөрүшүбүз керек. Томографияда жокпу, дагы башка немесин издейбиз уже. Томографияда эгер мээси таза болгон болсо, уже биринчилик баш оорулардын кандайдыр бир себеп ошол эле айтып өткөн шакыйды травма дагы запускать этип коюшу мүмкүн. Ошону мындай баштап коюшу мүмкүн, ал дагы бир какой-то бир дрематада жаткан, уктап жаткан шакыйдын өзүн дагы козгоп коюшу мүмкүн. Ойготуп коюшу мүмкүн экен да. Демек өтө кызыктуу болду. Анан мени өтө кызыктырган алгачкы эле суроом мындай да. Мисалы баарыбыздын эле башыбыз ооруйт деп башында айтып өттүм го. Анан мисалы кайсы учурларда неврологко барыштын кереги жок, жөн эле анча ооруну калтырып чыгып коюп жүрө берсе боло берет ооруса. Анан кайсы учурда сөзсүз түрдө барыш керек деген. Так, биринчилик баш ооруларда головная боль напряжения, мигрень деген оорулар бар. Ошол биринчилик баш ооруларда, то есть өмүргө коркунуч алып келбей турган түрлөрү болсо, эгер ошол аныкталган болсо, аны дагы бир адис аныктап бериш керек болуп атпайбы? Ошону аныкталган болсо, да, үйдө мал менен анда дагы мындай өтө сейрек учурларда, эгер бир айда мисалы бизде элементарно ошо мигренозная головная боль же баштын ошо шакыйна оорусу, шакый оорусунда эгер 4төн ашык приступ болсо, буга уже профилактическая терапия же алдын алуучу терапия буга мындай көрсөтмө болуп эсептелинет да, бул неме показатель уже. Анда 4төн ашыкча болду, бир айдан ашык жок барыш керек анда. Экинчилик баш оорулардын бардыгында албетте мындан чыкса баш оорунун каалаган түрүндө, бардык эле түрүндө бир сыйра адиске көрүнүп коюш керек. Демек ансыз иш бүтпөйт экен. Ансыз иш бүтпөйт. Демек башыңыздар ооруйбу? Жада калса бир 2 айда бир ооруса деле мисалы. Өзүңүздөр үчүн бир жолу неврологко консультацияга келип коюшуңуздар керек. Кийинки суроо, черепное давление деген реалдуу нерсе ушул. Муну сураганын себеби көп эле пациенттер сурай берет да. Мага ушул черепное давление диагноз коюлган деп келе беришет да. Ошо канчалык чын? Баш ооруса эле черепное давление боло береби? Бир жагынан чын, бир жагынан жалган. Көбүнчөсү жалган. Эмне себептен? Бул аша чапкандык менен коюлуп калган диагноз бул дагы. Бул реалдуу түрдө мындай диагноз бар өзү. Эгер бул диагноз деле эмес, башка бир оорулардын көбүнчөсү мындай кабылдоо болуп эсептелинет да. Ошол эле эми өзүңүздөр билесиздер, мээ бул закрытый жерде турат да. Мындай закрытый пространство болгон үчүн черептин өзүнүн ичинде турат, баш сөөктүн ичинде. Ошол жердин ичинде бизде ликвородинамика деген нерсе болот. Бул мээнин ичинде суюктуктун айлануусу болот ал жерде. Ошол айлануусу бузулган учурда, эгер ал көбүрөөк бөлүнүп чыкса суюктук, либо анын абсорбциясы азыраак болуп калган учурда, либо анын айлануусуна бөгөт түзүлгөн бир процесстер болсо. Бөгөт түзүүчү процесстер ошол эле бая айтып өткөн бул болушу мүмкүн мээнин ошондой көлөмдүү процесстери. Опухолдор, гематомалар, абсцесстер да, вот, кисталар болушу мүмкүн, бирок бардык эле киста эмес. Отдельно ошол немеге жакын турган нерсе, айрыкча паразитарный кисталар. Анан бул жерде ликвородинамика ошол жерде бузулат, бир жагында басым уже көбөйө баштайт дагы, ошонун эсебинен анан черепное давление чындыгында көбөйөт. Менингиттерде болот. То есть мээнин инфекциялык ооруларында, менингит, энцефалит деген оорулар бар го, ошолордо. Инсульттарда болот. Инсульт не демеде, ал жерде отек мозга. Мээнин ошондой шишиши башталат, ошол иши баштаган мээ дагы немеге пространство, закрытый пространствого батпай, ошол албетте неменин черепное давлениени көтөрөт. Геморрагический инсульттарда же ошол мээге кан коюлууда, бул геморрагический инсульттарда же кандайдыр бир травманын эсебинен андайларда дагы көтөрүлөт. Ошол истинный черепное давление. Ал эми биздин ошол айрыкча ошол постсоветский пространствода, ошонун ичинде Кыргызстанда дагы ушундай коюлган черепное давление деген диагноз, бул дагы ошондой, мындай айтканда, мынандай тырмакчанын ичинде кутулмай диагноз да. Туура түшүндүм. Демек, ушунчалык бизде чоң жаңылуулар менен жашап жүрөт экенбиз да. Тилекке каршы. Тилекке каршы ошондой, ооба. Бул дагы ошол чет мамлекеттин мындай бизде бурдак СССРдин маалында медицина өтө күчтүү болгон, чындап. Бирок медицина күчтүү болгон менен опыт алмашпаса, изолированно көп нерсе өнүкпөй калат экен да.
мамлекеттин өзүндө дагы өнөр жайга окшош эле медицинанын өзү дагы. И буга кошумча дагы бизде мына 90 жылдары канчалык 90-2000 жылдары застой болуп калды постсоветский пространство немеде периодда. Ошол учурларда дагы бизде медициналарга бир жагынан финансирование жакшы болбойт, көңүл бурулбай калды. Ал жерлерде мамлекет тарабынан ал жерлерде плюс еще мындай адамдардын өздөрүнүн мындай немеси көбөйүп кетет. Себеп мына коррупция деген нерселер окуу процесстеринде деле башка жактарда даже мына повышение квалификации деген жерлерде деле болуп калган эсебинен любой нерсени барып повышение квалификацияга мисалы өзүнүн немесин күндөткөнү барган врач барат бүтүрүп коюп кетип калат. Билим жок. Билим жоктугунан билим жаңыланбагандыгынын эсебинен болот бул. Бул көбүнчөсү албетте буларга деле шылтоо коюу бир туура эмес. Любой адис, ар бир адис өзү мындай самообразование менен дагы заниматься этиш керек да, ошол менен дагы шугулданыш керек да бул жердечи. Самообразованиясы жок болсо, өз алдынча мынол жагында эгер каалоосу болбосо, кечиресиз, 1000 профессор окутканы менен дагы ага жетпейт. Ушул сөзүңүз далили менен болсун, Амантар ака мен билем, ар дайым китеп окуйт, эмесинин столуна китептерди экөөнү көрсөтүп койсоңуз, китептериңизди. Китептерден көрсүн, болочок невролог болом дегендер бар да. Эми невролог эле эмес, бардык бардык врачтардын адистеринде бардык эле тармактарда неме болот. Бул дагы эми 4-1 турган немелердин китептери. 4-1 көрдүңүздөр, ушу китеп мага канчалыкты жетет эле мисалы окуйм десем. Демек, ар бир эле ушул адис врач болом деген адам негизи эле дайым окуш керек да. Да. Анан китептер дагы булар дагы эскерет. Китеп бул турган неме да бул өзгөрбөйт да. Вот өзгөрө турган немелер азыркы мына студенттерге, азыркы мына адистерге да вот өтө жакшы мындай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Мисалы ошол эле чет мамлекетте көбүнчөсү англис тилдүү мындай сайттар бар, именно медициналык сайттар бар. Ошолордон билимди алган туурараак болот көбүнчөсү өзү. Албетте биринчи очередте бул ошол эле Medscape, UpToDate, эми болбой калды дегенде PubMed'терди да вот. Ошого окшогон мындай сайттар толтура. Ал жерлерде маалыматтар жыл сайын, даже күн сайын мындай өзгөрүлүп турат да. Ал жерден каалаган темага статьялар тапсаңыз болот. Мисалда ошол эле баш оорунун ичиндеги мындай себеп болгон шакый боюнча мисалы ал жерден 100 000 деген миллиондогон статьяларды алсаңыздар болот. Бирок албетте алардын ичинен дагы мына тандалган. Бирок фильтри жакшы иштеген, ошол мен рекомендация этет элем. UpToDate менен ошол Medscape'дин фильтрлери өтө жакшы иштейт. Ал жерде мындай некачественный мындай исследование, изилдөөлөр сейрек гана кездешет, почти жок. Жакшы. Анда ошол врач болом дегендер, врач болуп иштеп деле жүргөндөр мисалы Амантар акадан окуп жанагы Medscape'ти скачать эткенмин, PubMed'ти скачать эткенмин, Cochrane скачать эткенмин. Бирок аларды анчалык колдоно албайм. Себеби англис тилди билсем деле меники орточо болгон үчүн баягы информацияларды толук кандуу кабыл алыш кыйын да. Анын үчүн англис тилдик эмени дагы өтүш керек деп ойлоп калдым. Ооба. Анан кезектеги суроо сизге эмне үчүн көпчүлүк адамдар ушул баш ооруусу аспирин иче беришет. Жана дагы көп эстей албай турам, дагы бир таблетка бар эле. Ошол бир таблетканын ичинде курамдуу деп коесуз го. Тримол ушу сыяктуу Цитрамон. Цитрамонду эстей албай турам. Ушу цитрамонду неге көп иче беришет баш ооруганда? Эми бул мурдатан калып калган обезболивающий ушундай дарылардын немеси. Аспирин бизде мынау мен эстесем биз студент болуп жүргөндө малдан эле башталды да, что вот канды суйтуп жүрүш үчүн аспирин ичип жүрүш керек экен деп. Ошондо да ага чейин бул аспирин көп болду мун чыкканда. Аспиринди бул биринчи очередте бул нестероидный противовоспалительный средство де мындай ооруну басуучу мындай каражат катары колдонуп келген да буга чейин делечи. Бирок аспиринди ошо 4-1 ичип жүргөн канды суйтуш үчүн деп бизде мындай в кавычках айтып атам андагы. Ошого ичип жүрүшөт го. Бул обезболивающий эффекти бар үчүн ичет. Действительно бул ооруну басат. Бирок бул препарат выбора эмес. Чет мамлекеттерде аспиринди именно ооруну басуу үчүн колдонбойт. Себеби анын да узак убакыт бою ичкенде кабылдоосу көбүрөөк. Демек, аны ичкенге бул тандоо менен өз алдынча тандоо эмес, врачтын тандоосун ичкен максатка ылайыктуу. Даже ошол для купирования дейт. Баш ооруну басуу үчүн дагы адис тандап бергени жакшы. Индивидуально ар бирине тандап берет бул дагы. Бул биринчи. Экинчиси аспиринди мисалы бизде канды суйулткан үчүн бардыгы где-то 2000-2000 жылдарында
50 жаштан кийинкилердин бардыгына 4-төн 1 аспирин примерно ошол дозировкадагы азыр мына кардиомагнил ошондой дарылар 75 миллиграммы дейт да. Ну, в зависимости оорусуна карап 150 миллиграммга чейин өстүрсө болот, анан чоңойтсо болот дозировкасы. Ошол дарыларды бизде ушундай миф болуп калганда 50 жаштан кийин эме. Бирок баары болчу болду ошон. Бирок медицина ордунда турбайт. Акыркы исследование, акыркы изилдөөлөрдүн негизинде айтсак болот, жок, бардыгына туура келбейт. 50 жаш бул возрастка карап тандалбайт бул. Эгер анын ишемическая болезнь сердца деп коет, биз мисалы мурда айткан болсо коронарный болезнь сердца же инсульттар бар болсо да, вот, же ошого рисктер болсо, атеросклеротическое поражение выраженный боло турган болсо, мисалы ошол эле моюн немелеринде же башка немелеринде кан тамырларынын атеросклеротический бляшкасы толтура болсо, риск барбы тромбозго? Да, олорго кошумча неме болот. Бирок аны дагы айдис тандап берет. Айдис ушунча дозировкадан ичишimiz керек дейт. Кардиологдор, неврологдор мисалы инсульт болуп, ишемиялык инсульт менен келген болсо, немелер да кылат. Ага башка дозировка, для профилактики башка дозировка. Демек көз алдынча ичүү толук менен тыюу салынат. Бунун дагы мына аспиринди биз айтып атпайбыз, 4-төн 1 дозировкасын узак ичип жүргөн учурда дагы баягындай кабылдоолор деп айтып өтпөдүк. Кабылдоолор бул риск кровотечения деп коет. Мээге, ички органдарга желудочный кишечник кровотечение, полостный кровотечение деп коет. Ошол кан куюлуп кетүү коркунучтары көп болот. Ошол коркунучтардын алдын алуу үчүн бул анализдерин такай тапшырып жүрүшөт. Эгер мажбур болсо ошончо неме алып. Эми элестетип көрүң, бул аспириндин 4-төн 1 немеге ичип атат? Баш оору күнүгө болсо аны күтүмдөн ичип атпайбы? Анда канчалыктыр доза? И ошого жараша дозасынан жараша баягы риск кровотечения да өсөт ал жерде. Андыктан өз алдынча аны ичүү азыр мындай айтканда аспирин ичүү модадан калган давно. Демек өзүнө өзү мындай ден соолугуна кайдыгерлик же болбосо жана калса чыккынчылык катары деле карасак болот. Жанкечтилик же бир жагынан. Мен мындай суроо болот. Көп эле адамдар башым ооруп атат, томографияга түшүп койсомбу дей беришет. Кайсы учурда томографияга түшүш керек? Анан МРТ менен томографиянын бир аз айырмасы бар. Компьютерный томография менен МРТнын айырмасы магнитный резонанстык томография бул МРТ. Мындай жумшак немелер болот го, органдар болот, мягкие ткани деп коет. Ошолор боюнча мындай информативныйсы жакшыраак болот. Сөөк боюнча бирок компьютерный томографиянын немеси албетте жакшы ал дагы. Экинчиден, кайсы учурда именно баш ооруган учурда башты томографияга же баш мээни томографияга түшүрүш керек. Кайсы учурда? Буну дагы адис тандап бериш керек. Адис баш ооруп келдиби же баш айланып келдиби адиске? Адис баягы орунун текшерет. Эгер кандайдыр бир немеге өзүн мындай подозрение кыла турган болсо, күмөн санаса, токто бул экинчилик баш оору эмеспи деп айтып өтпөдүкпү? Экинчилик баш оору эмес, башка бир оорулардын эсебинен болуп атабы десе, ошол немени жокко чыгаруу үчүн же табып алуу үчүн жөнөтүп МРТ. Буну бизде мындай кайсы неме кылабыз? Адис билиш керек ошол кызыл жилекчелер деп коет. Красный флажки. Кызыл жилекчелердин немеси дагы мисалы баш оору биринчи громоподобный головная боль деп коет. Же башы чагылган сымал өтө каттуу биринчи жолу болгон ушундай баш оору. Андай учурда сөзсүз түрдө жөнөтүш керек томографияга. Эгер баш оору температура менен коштолсо, сөзсүз түрдө жөнөтүш керек. Үчүнчүсү, баш оору мисалы кандайдыр бир неврологиялык бузулуулар менен коштолсо, бул паралич, парез да, вот кол буттардын иштөөсүнүн немеси, калтыроо менен коштолсо, эгер баш оору эси ооп калган менен коштоло турган болсо, то есть эпилептический припадкалар, талма оорулар менен коштоло турган болсо, эгер баш оору температура менен коштолсо. Демек өтө түшүнүктүү болду. Баары эле тыянак чыгар деп ойлойм, туура тыянак. Анан баш айлануу боюнча дагы сурабасак болбойт. Баш айлануунун негизги себептери неден болушу мүмкүн? Балким 3 себеп көрсөтсөңүз. Эң негизги себептери бул мисалы бөлүп алсак болот, андагы бул кара куш мээни эсебинен ал жерде да оорулар толтурат. Экинчиси вестибулярный аппарат. Бул кулактын ичиндеги мына тең салмактуулук сактай турган орган болуп эсептелинет да, ошол вестибулярный аппараттын оорулары. Бул жерде дагы оорулар толтурат. Ну, эң көп кездеше турганы мисалы доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. Бул ошол кулактын ичиндеги үлүлчө болот, лабиринт деп коет. Ошол лабиринттин ичинде бизде баягы немелер бар, полукружная канальца деп коет. Ошолордун ичиндеги атолиттердин жылып кетиши. Бул кичинекей мындай ташчалар болот же кристаллдар болот. Ошолордун бир жакка жылып калышынын эсебинен болот.
түшүнүктүү, өтө туура жооп болду. Эми мындай суроо, мисалы ооруканада иштеп атканда пациенттер менен мынтип сурап калышат да, менин давлениям көрүп койчу, башым ооруп атат дей берет да. Баш ооруу давлениядан болобу, мисалы көтөрүлүшүнөн же түшүшүнөн болушу мүмкүнбү? Жок, бул боюнча да изилдөөлөр көп болгон. Бул боюнча да изилдөөлөр көп. Мисалы ошол эле давление же кан басымы баш ооруга түздөн түз оорутпайт. Качан оорутушу мүмкүн? Качан гипертонический криз деген, сиз экөөбүз билебиз ал немени да. Бирок ошондо дагы баш оору биринчи планга чыкпайт да. Криздин башка немелери көп. Ал жерде эми элестетип көргүлө, это реанимационный неме. То есть түздөн түз ошол реанимациолук баягындай мероприятияларды кылдыра турган мындай ошону тезинен неме ала турган. Анан түз эле жүрүп эле мен башым давленияден ооруп атат десе, это гипертонический криз жокпу, там хоть давлениясы 170 болсо дагы ал давлениянын эсебинен болбой атат анын баш оорусу. Бул боюнча дагы неме болгон. Мисалы ошол эле баш немени пациент жакшыраак изилдеп көргөн. Мындай изилдөөлөр толук тура. Ошол изилдөөлөргө таянып анан айтып атам мен. Мисалы өзүңүзгө деле бир изилдөө кылып алсаңыз болот. Баш ооруп келди, көрдүңүз, давлениясы примерно 160 дейли. 160 болду, болду. Башка күнү дагы баш ооруп атат, бирок давлениясын өлчөсөңүз 120. Либо башы ооруп атат. Башы оорубай атат, ошол эле мезгилде 160 дагы болушу мүмкүн. Ошол эле оорунуп коет. То есть түздөн түз бири-бирине эч кандай байланышы жок. Мындай суроо, демек баштын ооруган давлениядан дагы эмески, мен түшүндүм. Башкалар да түшүндү деп үмүт кылам. Баш оорунун тукум куучулукка бир эмеси барбы? Тукум куучулуктан да баш оорушу мүмкүнбү? Тукум куучулук, баш оорулар булар первичный головной боли деп коет. Биринчилик баш ооруларынын арасында ошол как раз таки мигрень, шакейна оорусу бул тукум коет. Демек өтө сонун жооп болду. Мен негизи бардык эле суроолорума жооп ала алдым. Өтө кызыктуу болду. Биздин ушул алгачкы подкастты десем болот. Сиз менен дагы ушул убактыңыз болуп калса, үмүт кылам. Башка бир темада, неврологиялык кандайдыр башка темада сүйлөшөбүз деп үмүт кылам, жакынкы балким айлар ичинде. Анан сизге кайрылгысы келгендер көп болот деп ойлойм. Сөзсүз түрдө мына ушул бүгүнкү сүйлөшүүбүздөн кийин ошон үчүн сизге байланышкысы келгендер болот. Ошондо телефон номериңизди айтып койсоңуз, иштеген жериңизди. Урматтуу интернет колдонуучулар, мен ошо Ош шаарында Маматалиев клиникасында врач-невролог болуп көптөн бери иштеп келем. Эгер менен байланышкыңыз келген болсо, байланыш номерлерим 0557 81 87 89. Дагы бир жолу кайталайм. 0557 81 87 89. Мындан сырткары Инстаграмда жана немелерде дагы, ТикТоктордо, башка тармактарда дагы карап көрсөңүздөр болот. Амантур Абдраимов десеңиздер, ошол немеден таап аласыздар. Интернет аркылуу дагы, мына социалдык тармактар аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат. Видеону көргөндөн сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр башкалар менен. Анан ой пикирлер, суроолор болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Рахмат.